Алмазбек Сарылбек уулу. Мен мына бүгүнкү алып чыккан мыйзамыңыздарды колдойм. Бирок бир-эки тактай турган маселелер бар да. Азыр мына соттун чыгара турган чечим укуктарын нотариустарга берип атабыз да, туурабы? Талашсыз иштер болсо, Талашсыз болсо да. А эгерде ушул чыккан буйруктар аткарылбай калса, кандай жазалар колдонулат? Тиешелүү нотариалдык буйрук чыккандан кийин аткаруучу аткаруу процесс өндүрүш иши башталат. Ал өндүрүш ишти мыйзам чегинде сот аткаруучуларга өткөрүлүп берет негизи. Бул ошол нотариалдык буйрук аткарууга мыйзам чегинде милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Ал ошо өндүрүү производствосын аны уже сот аткаруучулар ишке алып барат. Аякта өзүнүн каралган тартиби бар. Эгерде алар ошол нотариалдык буйрукту аткарбаса, анда тиешелүү чараларды көрөт. Рахмат. Мына Алмаз Зарылбек уулу, сиз менен биз сүйлөштүк эле да. Мына азыр көп иштерди биз нотариуска берип атабыз да. Мына азыр ошол эле алиментти, эмгек акыларды, мына нотариус чоң килтейген райондорго бир же эки нотариус иштеп атат да. Кайсыл жерге барсаң ушул кезек күтүү, элдерди ушул эртеден кечке чейин кезек күтүүлөр болуп калып атат. Ушул штаттык маселесин да карадыңыздарбы? Штаттык саны көбөйбү нотариустардын? Ооба, биз ал маселе бизге, бул көйгөй бизге белгилүү. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө нотариат институтунда тиешелүү реформаны жүргүзүп атабыз. Реформанын негизги мааниси бул жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын укугун теңдөө. Бүгүнкү күндө бул мыйзам күчүнө кирген. Ошондуктан буга чейинки айрым иш-чараларды тек гана мамлекеттик нотариустар ишке жүзүгө ашырышчы. Бүгүнкү күндө жеке нотариустар да ишке ашырылат аны. Ошондуктан биз ушул көйгөйдү чечүү максатында ошо нотариалдык институттун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында биз жеке нотариустарды мамлекеттик нотариустар менен укуктарын теңдедик. Ошондуктан сиз айткан маселе алыскы райондордогу көйгөйлөрдү ошол жеке нотариус институту аркылуу биз ишке ашыралы деп атабыз да, ошол маселени чечели деп атабыз. Мына ошол жанагы жеке нотариустардын төлөмдөрү боюнча жанагы тарифтерди дагы ошол ачык көрсөтүп жазып коюш керек да. Элдерге түшүнүктүү боло турган кылыпчы. Анан эми азыркы мына алып чыккан мыйзам негизинен туура. Мен колдойм. Дагы кошумча сунуштар болсо аны жазуу түрүндө беребиз. Рахмат чоң. Рахмат.